Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, чындыгында биз мына ушундай YouTube каналда сиздерге дагы да болсо чыгармачылык инсандар менен элибиздин бир сонун эрке уулдар менен алар менен бир маектер тартуулап сиздерге тартууланга бир дайыма даярбыз. Ошол учурда бүгүн биз актер менен, вайнер менен, шоумен менен Нуркул иним менен баарлашабыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрүп, биз маекти баштайбыз, урматтуу көрүүчүбүз. Ай, такси дегенде. Ассалам алейкум. Незал кандай? Шүгүр, жакшы. Аман эсен. Кудайга шүгүр буйрса. Ораза кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Инстаграмда сага катталганыма бир жыл болуптур, бир жылдан өтүп калыптыр да. Ошондон бери эле мындай сендеги жаңылыктарды, азыр ошондой болуп калбады, эмне жаңылык деп сураган киши жок. Азыр ошол Инстаграмга катталып көрсөң батат. Акыркы учурда стройка. Кирип алдыңар буюрса үйгө. Ооба, кече үйдөгүлөр көчүп киришти. Ошо акыркы бир ай жалаң эле ошо стройка менен болуп калдык окшойт. Кенен сүйлөшөлү, ачык сүйлөшөлү деп. Эмне үчүн анда биз бүгүн машинанын фонунда турабыз? Бул машинаны бир аз тааныштырып өтөлү дагы, андан башка дагы сүйлөшүп толтура биздин темабыз бар. Азыркы учурда эми машина кут болсун. Рахмат. Жудурганга жетишкен жоксуң. Ошо айтып атпаймынбы, стройка менен жүрүп канча күндөн бери. Анын үстүнө күмбүркөк. Жудурганда андан кийин жамгыр жаап кетсе банкрот. Машина кут болсун. Рахмат. Сүйлөшпөйдү, бул качан алган машина, эмне болгон машина? Муну деген эмне болуп алган машина? Декабрдын 12-си алдык окшойт. 2022-жылдын. Эмгек менен эле тапкан машина эс. Ооба. Буга чейин 2 жылдай машинасы жокчу, мага чейин машина бар болчу, үй бүлөсү менен алган. Андан кийин ошо 2 жылдай машинасы жок жүрүп калдым. Үйлөнгөндөн кийин эми болбой калат экен. Керек. Мурда маршрутка менен болсо, маршрутка, такси менен болсо, такси менен жалгыз любой момент түндө кетип кала бересиң. Анан үйлөнгөндөн кийин алыш керек экен деп акча чогултуп алган машинабыз ушул. Такси кылчу элең же эмне кылчу элең? Башында бензин жагынан кээде айдабай да койчумун. Акча бензин куя албаганданчы. Андан кийин такси өтүп жүрдүм мен, ооба. 2-3 жылдай такси өтөттүм даже. Ооба, окуп жүргөндө ушул тамашоодо ойноп жүргөндө, жок, тамашоодо уже эме болбой калыптыр. Тамашоо фильмдин артында иштеп жүргөндө, вайндар тартып жүргөндө мен такси өтөп жүрдүм. Азыр канча? 23-ке чыгып калдымбы? 3 жыл болуп калды окшойт, ошол. 4 жыл болуп калыптыр. 21 жашка чейин мен такси өтөттүм. Киреше булак киреше мындай постоянный тапкан акчаң жок. Анан такси өтөткөнгө туура келип атты да. Баягы байынан да ошондон чыккан окшойт. Ай балам, таксисиңби? Ооба, бошсуңбу? Ооба, эмне бош отурасың? Такси иштебейсиңби деген, Баягы милиционер агабыз менен чоң, Бир болгон окуя окшойт да бул. Кыргыз элим, эмне себептен куруткондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Курутфондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим, биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу Курутфон, гарантия и качество. Жөн эле маек болуп калбасын. Анда отурганча тоо жакка чыгып келбейлиби? Чыгып келели. Айдайсызбы? Биякта да? Айдайсызбы да? Жүргүз сиз дагы. Айдаган үйрөттүң Мадаленага? Мадаленага жок, үйрөтпек. Сүрүшүп жүргөндө 1-2 жолу айдаткам. Анда башка машина болчу. Анан үйлөнгөндөн кийин ошо такыр айдаткан жок. Айтып калдым, мурда айдатчысың, азыр эмнеге айдатпай атасың деп. Тамашалап калдым, азыр аялымсың да, азыр көбүрөөк керексиң да деп. Мурда 50-50 болчу, болбой калышы мүмкүн да. Жүрө берчимин менчи. Эми алам да, Кудай буйрса, шашпай. Жүрө берчим да, тапкан акчаны коротуп, жака коротуп, бияка коротуп. Үйлөнгөндөн кийин жакшылап мындай аракет кылып койдум. Жок, ушу керек экен, жака конок барат экенсиң, бул жака барат экенсиң, машина керек экен депчи. 4-5 айда чогулттук да. 4-5 айда чогултуп алынган машина. Үйлөнгөндөн кийин
июльда үйлөндүк, анан кийин сентябрда баштадык окшойт. Сентябрда чогултуп баштадык. Бияка кетейинби? Анан Маделена дагы аябай жардам берди. Негизи аябай эме болуп кетти. Бул жактан жакшы адамдардын жардамы көп болду. Мисалы эң биринчиден эле мен тойдо өзүңүздөр билет болушуңуздар керек. Самат Эркинбеков өкүл атам путевка берген да. Бошогондо айткыла мисалы беребиз деп, анан Маделена экөөбүз сүйлөшүп ушул эмени туура көрдүк. Машина алалы деп эле туура көрдүк да. Экөөбүзгө азыр көбүрөөк керек болуп атат, иштейли, анан чогултуп өзүбүз барабыз да деп. Ошон өкүл атам айтсам да ал деле туура түшүндү, ооба туура, бирок машина жок жүргөндөн көрөк деп, анан өзүнүн жүрөгүнөн чыккан жакшы сумманы берди. Ошондон баштап чогултуп баштадым. Эмил байке жардам берди. Ал дагы машина алам деп чогултуп жүрөм дегенде эле айткан. Чогултканыңча чогулта бер, анан менден дагы ушунча доллар болот. Өзүм бүттү, машина таптым, ушуну алам дегенде айтсам берип коем деген. Ошол жардам болду. Чыгып бардык жактан эми оңой чогулуп кетти да. 50-квартал анан Инстаграмда, соц тармакта. Соц тармактан эле чогулган акча болуш керек баягы. Иштеп чогулдук деген ошол Инстаграм. Иштеп чогулдук болгондо ошол болот да. 50-квартал студияда жумуштар. Инстаграмдагы реклама аркы эркилердики. Анан мен сценарий дагы жазам. Рекламный роликтерге. Ошолордон чогулган акча болуп атты. Фильмге тартылып калдым, Полжан. Ошол жактан болду да. Основном ошол чогулду. Үйлөнгөнгө чейинки Нуркул менен үйлөнгөндөн кийинки Нуркулдун айырмасы. Так. Канчалык чоңойдуң? Канчалык өзгөрдүң? Өзүмө байкалбай атса керек, бирок бир топ эле негизи чоңойдум окшойт. Анализдеп, байкап көрсөң. Эң башкысы эмеле болуп калат экен, эми алдыга деген мындай талпыныч деп коебузбу, аракет күчтүүрөөк болуп калат экен да. Анткени бойдок кезде мындай азыр мага сезилет да, бойдок кезде максаты жок эле жүргөндөй жүрүп турмун да негизичи. Азыр кадимкидей эми ар бир тапкан акчанын орду бар дегендей, ар бир ойлогон кадамдын эмеси бар. Андан дагы ошо жоопкерчилик, эң башкысы жоопкерчилик болот экен. Бир үй-бүлөнүн кожоюну болуп аткан чоң жоопкерчилик экен да, мындай серьезныйраак карап калат экенсиң да ошогочу. Кызганбай калдыңбы? Сен бир аз басаңдадыбы? Эми себепсиз кандай десем, мындай жөн эле мындай кызганып өрүнбөй эмес, бирок по-любому мындай бар кызганыч, кызганыч болбосун, келинчегиң ушундай татынакай орду менен деп айтсам болот да. Кызганыч по-любому бар. 30-40 жыл жашасам деле кызгана берем го дейм. Жанакы айткандарга негизи кошулбайм. Үйлөнгөндөн бүттү деген сыяктуу нерселергечи. Андай деле эмес, жөн эле коркуп туруптур кээ бир байке. Негизичи. Ушундай советтерди угуп калчумун да мен чын элечи. Эмне кыласың шашып, эмне кыласың? Үйлөнбөй эле кой, жаш экенсиң, жүрүп ал деп элечи. Билбейм, мага андай деле, андай свободный эле адам, кадимкидей эле. Маделена менин жумушумду түшүнөт. Атаң менен, өкүл атаң, кайнатаң менен кайнене. Мисалы чыгармачыл инсандар баягы сахнаданбы, кинодонбу, мындай атайын бир закрытый показдарданбы, ошолордун бир жолугуп калган болсоңор, буга чейин баягы мурдагыдай батынып сүйлөй албай калган учур болгон болсо, азыр мындай көнүшүп калдыңарбы мындай? Ооба. Билбейм, бизде аябай деле андай эме жок. Атам дагы, кайнатам дагы мындай мен кайнатамын деп мындай эме кылбайт да. Өзү өтө жөнөкөй мындай сонун сүйлөшөт да, мындай. Сонун кишилер, баласындай кылып жакшы сонун эле сүйлөшө беребиз да. Мисалы үчүн толтура нерселерди обсуждать этип, мен спектакльге аябай кызыгып калгам азыр. Ошолорду сурай берем, спектакль аракет кылам дайыма барып тургангачы. Ошолордун баарын сурап, анан ошо кулистан арты кызык магачы, артында кандай болот деп ошолорду сурай берем. Спектакль мен эми чынын айтыш керек, кичинекей кезде окуп, мектепте окуп жүргөн кезде жандай телевизорлордон болуп калчу го. Анан көрүп отуруп, эмнесин көрөт деген ой болчу да. Скучный го депчи. Андан кийин ошо эң биринчи барган ошо Маделена менен сүйлөшүп жүргөндө бардым.
Мадалена залдын тиги башында, мен бул башында отуруп алгам. Сыр бербейсиңер. Ооба. Анан ошондо апам ойноду. Спектакль өзү мындай чын эле эмоция тартылат экен да. Мен аябай апей ушундай нерселерди бир ойноп салса болобу, ушунчалык болот, аябай жагып калган да. Кадимкидей кинодон дагы мындай живой эмоция экен да. Мен мойнума алам да, чын эле профессионалдар да. Мен өзүмдү азыркыга чейин эле негизи конечно тартылып баштадык, фильмдерден чыгып атабыз, бирок мындай актер деп өзүмдү айта албайм да, анчалык ооз барбайт да. Бирок эгер элге ошол нерсе жагып атса, мисалы билими жок, профессионал эмес, бирок жакшы аткарып, элге жагып атса, эл ишенип атса, неге аткарбаска? Аткара бериш керек деп ойлойм да. Айтсат го, мисалы биз вайн тартарда, биз дароо эле актерскийге мисалы кире калабыз, анан мындай кыла алабыз, анан ойноп салабыз депчи. Ушул жерде ошибка барбы? Андай деле эмеси жок го дейм. Вайн менен эми кинонун аябай чоң айырмасы бар да. Вайн 1 минуталык телефонго тартылган нерсе. Спектакльге деген көп айлап даярданышат. Вайн азыр жеңил нерсе болуп атпайбы? Моюнга алыш керек, жеңил нерсе да. Жеңил нерсени мен ойлойм, жеңил тартыш керек. Анчалык ойлонбой. Ооба, анчалык аябай. Эл бир көрөт. Болду. Жылмай тартыласа тартылады, лайк басты, болду да. Ага аябай мындай заморачиваться эткендин кереги жок деп ойлойм. Ошон үчүн биз дагы ошондой телефонго эле тартабыз, жеңил мындай живой көрүнүш үчүнчү. Анан жандай камераларды коюп алып, арка берке болгондо мындай элге өтүшү да кыйын болуп калат да. Бирок ошол эле учурда мен жаш актерлорго дагы мисалы айтат элем да ушул жердечи. Чын эле бул эми баягы айтылат да, бул жеңил нерсе, бул жеңил желпиле. Эми бул эмне деген сыяктуу баягы ар кандай сөздөр айтып жүрөт. Бирок ошол нерсени кыла албай туруп, ошол нерсени чыгарбай туруп, ошол нерседен баягы күнүмдүк оокат таап, мисалы нан таап, анын баардыгын мындай процесстен өтпөгөндөн кийин айтпаш керек. Бул дагы бир өзүнчө азыркы күндүн талабы. Театрдагы жанагындай айлап, дайыма монтип чыгаргандар, ал дагы анда сындабаш керек. Мисалы мен мисалы азыркы учурда ушундай карап калдым да, бирок бир убакта мен дагы ошондой процесстен өткөм да. Алар деген эмне? Алар деген дагы чыгып коет, мынтип коет да депчи. Жок, көрсө биякта чоң жаңылы бар экен да. Мындай ойлоносуңбу, отуруп алып, мен киммин, керектүү инсанмынбы чыгармачылыкка деген сыяктуучу. Мен башкы максатым чыгармачылыкта эми актер болгум келет да. Мен кичинекей кезден эле ушундай бар болчу да, актер болгум келет. Андан кийин акыркы учурларда ошо сценарий жазган менен алек болуп жүрөм, ошону үйрөнүп атам. Анан жакшы бир сценарист болгум келет. Мен режиссер болбосом дагы жакшы сценарий жазып, мындай сонун фильмдерди тартсам деп ойлойм да. Бирок актердук көбүрөөк жакыныраак деп ойлойм да. Көбүрөөк актер болгум келет да, мындай жакшы элдин эсинде калган жакшы актер болгум келет да. Кел 50-нчи квартал боюнча сүйлөшөбүз. Ошо сценарий менен айткандай эле рекламный роликтерге, Эмил Байкеге чыккан рекламный роликтерге, эми командага түшкөн жалпы рекламный роликтердин сценарийин ошо көбүнчө мен жазам. Чогуу отуруп идеяны ойлонобуз, анан мен жазып ушундай ордум ушундай болду. Азыр автор сценарист деп койсо болот да. Бизде көп сөздөр болгон да, өзүбүздөчү. Мисалы тамашодо ойноп жүрдүм, мисалы. Тамашодо ойноп жүргөндө деле акча жок да. Акча бербейт эч ким. Той алып барайын десең ал убакта кичинекейирексиң. Андан кийин киного жаңы үйрөнүп жүргөндө дагы көп бекер иштедим мен. Бекер иштейсиң. Жол болсо бир жылда бир кино тартылат. Адан бир аз акча аласың. Андан кийин боштак жүрүп бош жүрүп калдым, акча таба албай аттым, ачыгын айткандачы. Апам да ошондой эме кылып аткан, телеканалдарга эле кирип журналистсиң, иштеп алчы, болбосо мынтип алчы, айтып атпадымбы, таксовать этип жүрүп аттым депчи. Ошондойго чейин көп сөздөр айтылат. Мен 2021
Москвага кетмекмин. Бияк ушунчалык болбой калган. Уже үйдөгүлөр мага ишенбей калган негизи. Ажырат да дегенде. Лучше барып Москвага такси айтет деп урушуп мага билет алып берип салышкан. Москвага кеткенге билет алып берип салышкан. Анан аябай жаман болдум. Анткени жүрөктө ушу творческий бир адам болгум келди да. Анан айтып отуруп ушу 50-кварталга айтып давайте иштейин депчи. Сен өзүң барып айттың беле? Ооба, Эмил байкеге. Алтынбек байке айткан. Мен Алтынбек байке чалып калды. Инстаграмдан байкап калды окшойт да, башка жок болуп кеттим, ушундай болуп кеттим. Анан Алтынбек байке жазып калды, эмне болуп атат, жашагандай деп. Ачык эле айттым, Москвага кетип атам байке. Болбой калды окшойт депчи. Анан кетпе. Эмил байкеге айтайын, айтып атпаймынбы? Можете проходить. Эмил байкеге айтайын, командага может алат. Чоң иштейбиз депчи. Анан хорошо айтып көрүңүз дедим. Анан Эмил байке чакырып айтты, давай иштесең иште. Сага эч кандай толтура акчаны обещать этпейбиз. Биз көргөндү көрөсүң, өзүнүн аракетиң жакшы болсо, жакшы болот. Болбосо болбойт депчи. Анан ушинтип үйдөгүлөргө барып, Москвага кетпей эле коеюн, дагы бир шанс бергиле. Калайын, мен иштеп көрөйүн, мен ушундай творческий адам болгум келет деп отуруп калып калганбыз. Кудайга шүгүр, азырынча ошол мен ушул нерселердин баардыгы колуман акырындан келип атат. Ушунун баарын кылып атам да. Сценарий болсо сценарий. Нуркул канча кырдайт мисалы тойго? Так. Мен ошол чакырып да калбады беле? Ооба, чакырып да калган. $100 чыгып аттым. $100. Нуркул канча калып барат? Мисалы гулянкаларда. $200. Нуркул Вайнды канчага тартат мисалы? Инстаграм, лента. Лентага сценарий менен кошо эсептелет, сценарий жок? Сценарий менен кошо эсептелет. Сценарий менен эсептелингенде 30. Бул TikTok'а дагы бияка дагы эки жактан жүктөп бергендеги суммабы? Ооба, ошол эле видеону TikTok'а да жүктөп берсем ошондой баа болот да. Мен биринчи адам болушум керек монтип, суммаларды ачык айтылган, Жок, мен жок, мисалы Самат Эркинбековдун баягы айткан суммасын укканда мен таң калгам. Кудай сактабы, ушунчага мисалы Вайн тартабы депчи. Ачык эле айткан бар. Анан мен эгерде ошого баягы жеткизип, ошого өзүнүн аудиториясын чогултуп, ошого өзүнүн атын иштеп, анан ошол сумманы койсо, бул нормалдуу деп көрүнүш. Сен ата-энеңдин эми салып атасыңарбы? Же жок, мурдакы эски үйүндү кайра жаңылап атасыңарбы? Эски үйүбүздү сатып, анан жаңы үй алдык да. Анан ошону салдык, то есть недостроенный үй алышып, анан ошону ремонт кылдык да. Биринчи этажын эле бүтүп кириштик, үйдөгүлөр. Монт айтып калчу ой. Атаң менен апаңчы. Молодец депчи мисалы. Тиги деле бартыр, бул деле бартыр. 100% бартыр болбосо деле. Мындай жеңилдетүүлөр бар да. Анан ошонун жеңилдетүүлөрүн карап туруп, ата-эне конат да. Конат жеңилирээк болду. Кудайга шүгүр, жеңилирээк болду. Сиз айткандай 100% бартерлер да болот, андан скидкалар дагы болот. Атам мындай анчалык ачылып мага айта албайт, эми ата бала деген сыяктуу бизде бир аз эмерээк бар да. Апам ачык. Молодец. Апам ачык эле айтып атты, сыйыктанып. Киного тартасыңбы? Ооба. Киного буюрса, такси бойдон токтоп калбайсыңарбы? Жок. Андай мен мурда үйлөнгөнгө чейин ошондой ой болчу да. Мен аялымды чыгарбайм, мен аялымды көрсөтпөйм депчи. Анан кайсыл бир фильмге, Алтын деген фильмге тартылган. Мен фильмди толук көрө элекмин, анан бир жөнөкөйлүү бир кадрын көрүп калдым да. Тоонун арасында жанакы топоз минип жүргөндөй. Кичинекей эле бир секунддук эле видеосун көрүп калдым. Аябай реально таасир берип салды да. Мен таланты бар экен депчи. Ойнотуш керек экен. Анан айткам Маделинага, ойнойсуң, пожалуйста, жакшы сунуш болсо ойнойсуң. Бирок мындай
тандап кылалы депчи. Любой эле жакка чыгып кете бергенге дагы өзүңө да туура эмес болуп калат. Тандап кылалы, бирок тартыласың. Мен көбүнчө өзүмдүн проектиме тарткым келет да Мадаленаны. Өзүң каалагандай. Мадаленага ылайыктап дагы жазып, андай талантты колдош керек деп эле ойлойм мен. Талантты колдош керек деп эле ойлойм. Ал жакшы актриса да негизичи. Мындай дагы эле өзүң практикаман. Үйлөнөсүң. Үйлөнгөндөн кийин сен жөнүндө тууган туушканың, жора жолдошторуң бир 10 күн, 15 күн сөз кылды. 15 күн көп болуп кетет, бир 10 күн сөз кылды, болду, бүттү. Андан кийин дагы бирөө үйлөнүп калат, дагы бир жакшылык болуп калат, дагы бир жакка кетип калат. Ошо менен сенин бул акыркы жаңылыгың, жеке жашооңдогу жаңылыгың эскирет алар үчүн. Анан башталат го. Нуркул, эмне жаңылык? Эмне жаңылык деген бул үйлөнгөндөн кийинки эмне жаңылык деген суроо бул көрсө таптакыр башка суроо экен да. Кудай мен жаңылык жок. Мен жаңылык жок деп эле мисалы ошентип жүрөтүм жаңы үйлөнгөндөгчү. Көрсө ата-эне сураганда, тууган туушкан сураганда эмне жаңылык бул көрсө башка жаңылык экен. Эмне жаңылык? Негизи акыркы убак аябай эле, чын эле аябай эле көп суроо болду ушундай. Не жаңылык деп кээ бетке айтып атат, не жаңылык жок эле, не болуп атат деп элечи. Мадаленанын страничкасын байкасаңыздар дагы ар бир комментарий бар. Личкага жазгандар бар. Шүгүр. Дагы шүгүр. Жакшы буйрса. Буйрса, Кудайым буйрса. Кыз затындагы тиги свадьбаңардагы репортаж кылып тартып отурган учурда жалпы көрүүчүлөрдүн дагы бир канча комментарийлер жазылды го. Бактылуу болсун, бактылуу болсун, бактылуу болсун, сонун барышкалар экен, кармашкан колдор үзүлбөсүн депчи. Анын баардыгын карап туруп, окуп туруп, мындай ошончо элге мисалы чыктыңар да. Чыккандан кийин эми мындай уят болбогондой мисалычы. Азыркы учурда мисалы эки ордун жаратып аткан контентиңерди үй бүлөлүк темадагы мындай чыгаргандан кийин, демек Нуркул да жаңылбаптыр. Демек Маделена да жаңылбаптыр. Жаман комментарийлер да болуп атты негизи. Жаман комментарий эмне болуп атты? Силерге жеке мына үй бүлөңөргө, экөөңөргө эмне комментарий жаман окуган? Жаман окуган ошол эле болот да негизи. Кечке эле чыга бересиңерби деген нерсе болот да. Кечке эле чыга бересиңерби? Мен ошондой комментарий көп окуп калаттым. Кечке эле чыга бересиңерби? Жаңы эле үйлөндүңөр го. Анан эртең эле ажырашат да булардыкы ушундай да деген сыяктуу ойго келбеген комментарийлер дагы болот. Эми көбүнчө чын эле жакшы комментарийлер болду. Бир 10% ушундай комментарийлер дагы болот да. Анан эме деген комментарийлер болот да, Нуркул бул кызга недостойный болчу деген сыяктуу дагы. Кудайга шүгүр, болушунча эле бири-бирибизге татыктуу болгонго аракет кылып атабыз. Элүүбүзгө рахмат. Эми адамды көтөргөн дагы, түшүргөн дагы негизи эл да. Элге чоң рахмат ушундай ынтымактуу элбиз негизи. Колдоп, эми по-любому арасында болот дегилечи, андай жаман сөз айткан дагы. Бирок жаман сөз дагы ошол негизи бир жагынан дем күч берет. Ошондой болбойн деп жакшыраак иштейсиң дегендей. Ал эми любой вайн болобу, эмнеге жаңы киришип келаткан адам инилерибиз болобу, карындаштарыбыз болобузбу, кыла бериш керек. Жаман жакшы деп эл өзү бөлүп алат го дейм. Жаманы калат, жакшысы чыгат дегендей. Ошол. Чоң рахмат. Көкө майга чоң рахмат. Ой, болушунча эле ачылып бергенге аракет кылдык. Бир аз үшүп калганыбыз эле болду. Ороз болуп калбадыбы? Болбосо колубузга кофе кармап, жылуу мындай чай ичкенче ушундай кылмак экенбиз. Эми аны орозо күнөөлүү дегенден алып жүрбөйбүз. Чоң рахмат Көкө майга. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Биздин таз урматтуу көрүүчүбүз, чындыгында бүгүнкү учурда Нуркул менен баарлаштык, сүйлөштүк. Бир аз болсо силерге маанилүү маек болгон болсо, анда биз кубанычтабыз. Анда биз максатыбызга жеттик. Кайрадан кийинки берүүдө көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. I wish I knew